жылдарын көз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө номер 282 сандуу токтомун жана Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2025 жылдын 9-июндагы Талас облусунун райондорунун жана Талас шаарынын экономика тармактарын жана калкын 2025-26 жылдын күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндөгү номер 148 сандуу буйругу жетекчиликке алынып, социалдык мекемелердин 25-26 жылдардагы күз-кыш мезгилине карата даярдоону өз убагында көмүр отун менен камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар көрүлсүн. Кыргыз Республикасынын турукташтыруу фондусунан Бакай Ата жана Талас райондорунун борборлорундагы Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин балансына кирген автоунаа жолдоруна капиталдык оңдоо иштерин жүргүзүүдөн баш тарткандыгы үчүн Бакай Ата райондук номер 47 жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Жалгашев Ислам Медетовичке жана Талас райондук номер 19 жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Бекзат уулу Адилетке карата тиешелүү тартиптик чараларды көрүү боюнча сунуштар Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине жөнөтүлсүн. Бакай Ата районундагы Султаналуу уулу Кушубак атындагы орто мектебинде жүргүзүлүп жаткан капиталдык оңдоп түзөө иштерине толук кандуу көзөмөл жүргүзбөгөндүгү үчүн турак жай жарандык курулуш департаментинин капиталдык курулуш боюнча Талас облустук башкармалыгынын жетекчиси Өмүрзаков Азамат Тариеловичке карата тартиптик чараларды көрүү боюнча сунуш Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине жөнөтүлсүн. Айтматов районунун өнөр жай тармагында өнүгүүсүн толук көзөмөлгө албагандыгы үчүн Айтматов райондук мамлекеттик администрация башчысы акимдин биринчи орун басары Тургунов Шекербек Тургуновичке сөгүш түрүндөгү тартиптик жаза берүү жагы сунушталсын. Талас шаарынын мэринин орун басары Талас шаарынын аймагындагы ири долбоорлордун алкагында жүргүзүлүп жаткан курулуш иштеринин сапатын жана өз мөөнөтүндө аткарылышын көзөмөлгө албагандыгы үчүн тиешелүү жетекчилерге жана жооптуу кызматкерлерге карата катуу тартиптик чараларды көрсүн жана көрүлгөн чаралар тууралуу маалыматтарды 2025 жылдын 15 августуна чейин жазуу жүзүндө жөнөтсүн. Талас электр тармактар ишканасы жана райондук шаардык электр тармактар ишканалары электр энергиясынын белгиленген лимиттерден керектөөчүлөрдүн ортосундагы бөлүштүрүүнү жана алардын милдеттүү сакталышын, электр энергиясынын жалпы жоготууларынын бекитилген чектөөлөрүнүн деңгээлин бекитилген чектен ашырбай кармоо боюнча туруктуу иш алып барышсын. 2025-26 жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдыктарды көрүү максатында электр энергияны колдонуучуларга үзгүлтүксүз камсыз кылуу боюнча энергетикалык тармактагы оңдоого муктаж болгон жабдууларды тез арада оңдоодон өткөрүп, алдын ала чараларды көрүү жагын уюштурушсун. Райондук мамлекеттик администрациялар, Талас шаарынын мэриясы жана Талас облустук усулдук билим берүү борбору Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023 жылдын 14 августундагы номер 415 сандуу мектепке чейинки билим берүүнү өнүктүрүүнү мамлекеттик колдоо чаралары жөнүндө жана 2023 жылдын 29 майындагы номер 279 сандуу мектепке чейинки билим берүү чөйрөсүндө ишкердикти ишти өнүктүрүү жана балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтууну көбөйтүү боюнча кошумча чаралар жөнүндөгү токтомдорун Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2023 жылдын 18 сентябрындагы номер 277 сандуу буйругунун аткарылышын камсыздоо боюнча иш-аракеттер күчөтүлсүн. Ар бир билим берүү уюмдарында, орто мектептерде билим сапатын жогорулатуу боюнча иш пландар кабыл алынып, окуу жылынын башынан жалпы республикалык тестирлөөгө жана республикалык олимпиадаларга окуучуларды даярдоо боюнча тийиштүү деңгээлде иш жүргүзүлсүн. Райондук мамлекеттик администрациялар, Талас шаарынын мэриясы жана облустук мекеме уюмдары, мамлекеттик кыргыз туусу, Эркин тоо, Слово Кыргызстаны жана облустук Талас байрагы гезиттерине жазылуу боюнча иштерди колго алышсын. Жана план тапшырмага чыкпаган мекеме уюмдардын жетекчилерине 9 айдын жыйынтыгы менен тартиптик чаралар колдонула тургандыгы эскертилсин. Райондук мамлекеттик администрациялар, Талас шаарынын мэриясы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облусу боюнча башкармалыгы, Токой аянттарында өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча иштер күчөтүлсүн. Жайкы эс алуу убагында жарандардын, өзгөчө мектеп жашындагы балдардын жолдо жүрүү коопсуздугун камсыз кылуу боюнча көзөмөл күчөтүлсүн. Талас облустук башкармалыгы Талас облусунун аймагындагы мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мамлекеттик ишканалардын жана жер тилкелерин артка кайтаруу боюнча иштер күчөтүлсүн. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты тарабынан жиберилген жарандардын арыз кайрылуулары мыйзам чегинде аткарылышы көзөмөлгө алынсын.
Бул чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары М. Сенжикеримовага жана аппарат жетекчи Э. Жамакеевке жүктөлсүн. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Н. Асылбеков.